Салам, Кыргызстан! Адаттагыдай эле бул Кел чай ичели теледолбоору сиздер любимый СТС телеканалда бизди түз эфирде көрүп жатасыздар. Жана адаттагыдай эле алпаруучусу мен Сезим Имамадыева. 2 саат бою сиздер менен болуп, биринчи бөлүгүбүздө саат 8-ден 9-га чейин биз менен чогуу күндүн темасын талкуулап, жагымдуу музыка чыгармаларын уруп, биздин кызыктуу сюжеттерибизди көрмөкчүсүздөр. Жана экинчи бөлүгүбүздө болсо биз күндүн темасы менен байланыштуу коногубузду чакырып, жана биздин оюндарыбызга катышкандан тышкары жада калса конокко суроолорду дагы бере аласыздар. Алдыда муну баары сиздерди күтүүдө. Жана Кел чай ичели теледолбоорунун башкы демөөрчүсү бул Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд Ceylon тууралуу сиздерге айтып бергим келип жатат. Жаңы Пиала Голд Ceylon бул дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жакшы жана жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Биздин үй бүлөлөрүбүздө жакшы көргөндөй эң мыкты чай үчүн жыпар жуттуу жана өзгөчө даамдын сонун айкалышы. Пиала Голд чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Пиала Голд пакетти скандап 4 миллион сомдук байгелерди от. Коногубуз менен таанышууга убакыт келди. Бүгүнкү биздин студиябызда Аруке Мавланбек, аллерголог, терапевт, паллиативдүү терапевт, анестезиолог жана реаниматолог. Аруке айым, доктор Аруке деп дагы кайрылсам болобу сизге? Болот, жана мага бул көбүрөөк жагат. Көбүрөөк жагат. Доктор Аруке, кош келиңиз. Кош болдук, рахмат. Жана учурда бул теманы эмне себептен алдык десек, мурунку кезде көпчүлүк ушул кыргызстандыктар жалпы дүйнө жүзү боюнча аллергия көп деле эмне экендигин биле берчү эмеспиз деп айта кетсек болот. Эмне себептен азыркы учурда жаз кез келгенде жаз мезгили аллергиктер ошо пайда болот, аллергиям пайда болду, анан мурун бүтөлдү, чүчкүрүп жатамын, ышкырып жатамын деген ушу көптөгөн адамдарга мен дагы туш болдум деп айта аламын. Аллергия эмне себептен учурда балдарда, чоң кишилерде кеңири таралып жатат, айтып бериңизчи. Биринчиден айта кетсек, аллергия мурдадан бери бар. Болгону акыркы убактарда дүйнө өзгөрүшү менен аллергияда көп кездеше баштады. Жана ошол эле маалда балким мурда же биздин өлкөдө статистика жакшы болбойт. Мисалы, башка өлкөлөргө салыштырганда бизде бул цифралар, номерлер ар дайым болбойт. Жана да ошо аллергияга келгенде аны бизде санаганы адамдар жок деп айтсак болот. Ошол себептен айтылып калышы мүмкүн, Кыргызстанда аллергия аз, же кыргызстандыктарда аллергия башка өлкөлөргө караганда азыраак болот деп. Бирок бул жерде мындай синдром айсберга деген болот. Биз айсбергдин үст тарабын эле көрөбүз, үст жагын. Түү жагы абдан чоң жагын биз көрбөй калабыз. Ошол эле аллергия катары айтылса болот. Канчалык бизде көп же канчалык бизде кандай түрлөрү көп бар, биз билбей мындай эле ойлошубуз мүмкүн. Орусча айтканда гадать деп. Канчалык бар билбей калабыз. Кийин ошол эле маалда акыркы убакта бүтүн дүйнө жүзүндө жана Кыргызстанда да экология бузулуп жатат. Ошо экология аллергияга түз мындай бир байланышы бар. Ошол себептен да азыр аллергиянын кезилиши абдан өсүп баратат деп айта алабыз. Бирок башка өлкөлөр менен салыштырмалуу Кыргызстан бул жол менен канчалык ошол аллергияга чалдыкты айта кетесизби? Мисалы, биз кошуна өлкөлөр менен же бир аз жакын өлкөлөр менен салыштырганда жана кышкы убактагы экология абалын эске алганда балким алдыңкылардан боло алабыз. Эми канчанчы орун деп айта албайм, бирок алдыңкы орундарда балким биз ошол жакта болобуз. Жана бул барган сайын өзгөрөт, барган сайын жакшы эмес жакка өзгөрүшү мүмкүн. Ошол себептен азыр мисалы силер аллергия жөнүндө өзүңөрдүн көрүүчүлөргө айтып жатканыңар абдан жакшы. Себеби канчалык адам буну көбүрөөк билип, кантип алдын алсам болот, кантип өзүмө жана жакындарыма жардам бере алам деген суроолор менен ойлонсо, анда уже
жакшы болуп, мындай чындап эле жардам бере алат. Жана өзгөчө ушундай эң эле маанилүү суроолордун бирин бергим келип жатат. Кантип аллергияны аныктаса болот? Эмне себептен бул суроо десеңиздер, кээ бир адамдар аллергия менен ооруп туруп, мен сасык тумоого туш болдум деп ойлошу мүмкүн. Мага суук тийип калды. Ошол эле симптомдор, мисалы чүчкүрүү, мурдунан суу агуу, ошол эле сасык тумоо, суюк тийүүдө бар десек болот. Жана кээ бир адамдар аллергия менен ооруп, жөнөкөй эле ошол суук тийүү, сасык тумоонун дары-дармегин ичиши мүмкүн, бирок ал ага жардам бербейт. Кантип ушу аллергияны аныктаса болот? Аллергия бир тараптан башка ооруларга, мисалы сиз айткандай, сасык тумоого абдан окшош, экинчи тараптан такыр окшош эмес. Жана буну пациент бейтап өз денесинде, өз организминде аныктоо үчүн ал бул жерде билиш керек. Себеби кээ бир аллергия азыркы убакта жаз маалында дем алганда кирет бизге, ошо аллерген. Ал аллерген кирип, ошол аллерген биздин иммунный системаны кичине мындай сезгентет. Ал сезгенгенден кийин бизге реакция берилет да. Мисалы, биз айланып жатып, паркта сейилдеп жатып, дем алдык. Мисалы, ал жерде мындай гүлдөр бар. Алар биздин мурдубуздан, оозубуздан же көзүбүзгө кирип калды. Ошондо биздин көз тараптан мындай көз жаш агат, билинбей бир жумадыр ыйлай беребиз деп айтса да болот, мындай көз жаш чыгып, мындай эмне себептен билбей калышат. Кийин мурдунан келгенде чүчкүрө башташат, жөтөлүшөт, мурдунан да суюктук агат. Ошол момент кичине сасык тумоого окшошу мүмкүн, бирок бул жерде комбинация симптомов болот. Бир эле симптом эмес, 2-3 симптом бирге келет. Кийин оостон да кирип, ал тамак кычыша баштайт. Тамак кычышып, бир нерсе туруп калгандай, жөтөлүп, кайра жутунуп, ошондой болот. Экинчиси бул, мисалы, кээ бир оорукчандар, кээ бир бейтаптар, алар өздөрү билишет. Мисалы, өпкө оорулары бар, ошол эле, мисалы, бронхит же бронхиальная астма жана башка өпкө оорулары бар. Алардын симптомдору көбүнчө өпкө тараптан болот. Мындай дем жетишсиздик, ошондой болуп. Кээ бирки бейтаптарда, мисаларда, ал тамактар менен көп байланыштуу. Кээ бир, мисалы, тамактар сүт деп коелу, же жаңак, же ошондой продуктылар жешкенде кээ бир адамдарда, көбүнчө эмес, аларда мындай ашказан тараптан мындай дискомфорт болуп, кээ бир учурларда, бул эми ар бир адамда ар кандай болот, оңой, орто же кээ бир учурларда мындай өтө оор болот. Ошол себептен кайсыл симптомдор ушул аллергияттандык кичине оор, себеби түрлөрү көп жана ар бир адамда ар кандай өтөт. Бирок ушул айтылган симптомдордун бирөөсү же балким баары болуп калышы мүмкүн. Жана аны биз сасык тумоодон же мисалы лактозная недостаточность деген бар. Жана жаш балдарда ал көп кездешет деп айта албайм, аз эле кездешет. Бирок көп ата-энелер аны лактозная недостаточность менен аллергияны көп мындай ажырата албайт. Менин баламда аллергия бар деп коюшу мүмкүн, бирок аллергия бул башка, лактозная непереносимость ал деген ошол сүттү жакшы сиңе албайт, ал башка, экөө такыр башка болуп калат. Ошондо кичине кыйын болуп калышы мүмкүн. Бул жерде сөзсүз жакшы педиатр, жакшы аллерголог жардам бере алат. Чоң рахмат. Жана урматтуу көрүүчүлөр, сиздер дагы биздин коногубузга сөзсүз түрдө эгерде аллергияга чалдыксаңыздар, өздүк суроолорду дагы бере аласыздар. WhatsApp номерубуз 0500 8 400 100 жана учурда 34 78 номеру менен аяктаган абонент суроо бериптир бизге. Саламатсызбы? Менин кызым аллергия, мурду кычышып, көзү кычыша берет, 15 жашта. Анализ тапшырганбыз, эрмен чөптөн деген жыл сайын 3 ай дары жазган. Ала албай келем, кыш кызын дагы кармабайт дейт. Дагы кандай шарт менен үйдөн дарыланса болот? Бутунан операция болгондон кийин кармалды. Геминден болом. Гулирамын. Гулира эже, сизге чоң рахмат. Үй шартында дарыланса болобу деген суроону бергим келип жатат. Учурда Гулирайым, кандай шарт менен үйдөн дарыланса болот деген суроону бериптир. Сурооңузга рахмат. Бул жерде мисалы кызымда, баламда аллергия бар деп атат, бирок ал
врач тараптан айтылган окшойт, себеби рекомендация берилген, бирок бул жерде мисалы мен доктор, врач катары толук айта албайм да, кызыңызда аллергия же аллергия эмеспи. Эгер чындап эле аллергия болуп сиздерге иммунизацияны сунуштаган болсо, аны сөзсүз мисалы үйдө болбой калат. Аны дарыгер менен бирге алып барыш керек. Ал иммунизация деген бул буну кийинчерээк толугураак айтып кетелиби же азыр айтып кетелиби? Айтып бериңиз. Иммунизация деген бул аллергиянын леченияларын бир түрү, жана болгондо да абдан жакшы түрү. Мындай көп убакка башкача сөз айткан менен бул вакцина болуп калат. Аллергиянын дарылоого бизде вакцина бар. Ал вакцинанын түрлөрү мисалы укол менен алса болот, таблетка менен алса болот, каплялар менен алса болот, жана спрей менен алса болот. Бирок биздин өлкөдө бул абдан аз. Жок, аны сатып алып келиш керек, же заказ кылсак болот кошуна өлкөлөрдөн. Жана бул асид терапия деп айтылат. Жана буну кыла турган болсок, бул жерде сөзсүз врач менен сүйлөшүп, жана ал таблетка эле ичип жатсак, ошону врач менен бирге ичкенде жакшы болот. Үй шартында кантип дарыласак болот дегенде, биринчиден биз ошол аллергендин адамга бейтапка болгон таасирин азайтышыбыз керек. Ал мисалы үйдө бат-бат тазалоо, себеби үйдүн чаңында да аллерген бар. Мисалы ным уборка деп айтып коебуз. Экинчиден мисалы үйдө азыр бизде чаң жана аллерген мындай экология бузулуп жатпайбы? Балким үйгө аба тазалагыч же аба нымдатуу девайстарын алсак да көп жылдарга керек болгон сатып алуу болот. Жана дарыларга келгенде, бул жерде баарыбыз эле билебиз, антигистаминный дарыларды ичебиз. Бирок антигистаминныйдын да өзүнүн мындай моменттери болот. Мисалы кээ бир бейтаптарга көп концентрация керек. Мисалы машина айдаган же мисалы маршрутка айдагандарга биз аларга карап, сиз жумушуңуз кандай деп, ошого карата биз антигистаминный препаратты жазып беребиз. Себеби кээ бирлеринде мындай седативный эффект деп коет. Мисалы адамды жумшак жана мындай башкача айтканда кичине тормоз катары болуп калат. Ошол себептен бир антигистамин алардан да мурун докторго кайрылып, бир сүйлөшүп, эмне болуп жатат, ошону аныктаса жакшы болмок. Жоңузга чоң рахмат, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер дагы өздүк суроолорду WhatsApp аркылуу бизге жазсаңыздар, WhatsApp, SMS аркылуу билдирүүлөрдү кабыл алабыз. Номерубуз 0508 400 100. Учурда биз коногубуз менен чогуу аллергия менен кантип жашаса болот деген суроого жооп табуудабыз жана бардык суроолорду узатуудабыз. Сиздер дагы суроолоруңуздарды жөнөтсөңүздөр болот. Өздүк онлайн консультация катары бул үчүн сиздерге жакшы мүмкүнчүлүк деп ойлоймун. Биз болсо бир аз тыныгуудан кийин эфирибизди улантабыз. Бизден эч алыстабаңыздар. Гел чай челе теледолбору өз эфирин улантууда жана Гел чай челе теледолборунун башкы демөөрчүсү бул Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жакшы жана жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Биздин үй бүлөлөрүбүздө жакшы көргөндөй эң мыкты чай үчүн жыпар-жыттуу жана өзгөчө даамдын сонун айкалышы. Пиала Голд чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Пиала Голд пакетти скандап 4 миллион сомдук байгелерди от.
Учурда биздин эфирибиздин алкагында аллергия менен кантип жашаса болот деген суроону талкуулап жатабыз жана бүгүнкү биздин студиябызда аллерголог, терапевт, паллиативдүү терапевт, анестезиолог, реаниматолог Аруке Мавланбек отурат. Жана урматтуу көрүүчүлөр, эгерде сиздер дагы өздүк суроолорду узаткыңыздар келсе, 0508 400 100 номурuna суроолоруңуздарды жөнөтүңүздөр. Жана доктор Аруке, мен өзгөчө ушундай бир суроону бергим келип жатат. Сиздин бейтаптарыңыз кайсыл аллергия түрү менен сизге көп кайрылышат? Кыргызстанда көпчүлүк адамдар кайсыл аллергияга көп чалдыгышат? Көбүнчө мен практикамда ошо полиноз, башкача айтканда жазда болгон аллергия, анагы гүлдөгөндөргө, ошолго көп кездешет. Жана мен терапевт болгон себептен мен аллергия эмес, башка ооруларды да караган себептен көбүнчө өпкө ооруларына, мисалы бронхиальная астма же бронхит ооруларына да көп мындай даттанышат. Жана көбүнчө 3-чү категория бул бейтаптар аллергия деп ойлошот, бирок ал негизи аллергия эмес да. Бирок азыркы убакта көп болуп кетти, гүлдөп болгон сайын ошо полинозго көп даттанышат. Жана өзгөчө ушундай ойдон келбеген суроону бергим келип жатат. Менин угушум боюнча күнгө аллергия деген бар, бул сөзсүз түрдө факт. Анан сууга дагы аллергия бар деген адамдар бар экен да. Бул чындыгында элеби? Жана айтыңызчы, бул өзгөчө мындай фактор, феномен кайдан пайда болгон десек болот? Мындай адамдар болду беле бейтаптар сиздин тажрыйбаңызда? Мен тажрыйбамда мындай бейтаптар болгон жок, бирок мисалы суу катары кээ бир бейтаптарда ошо сууга тийгенде аллергиясы кичине өрчүп кетиши мүмкүн. Аларда суу мындай аллерген катары именно аллергия алып келбейт, башка триггерлер бар, бирок суу менен контакт болгондо кичине өрчүп кетиши мүмкүн. Жана негизи мындай бейтаптар кичине азыраак кездешет, жана абдан жакшы, себеби мындай бейтаптар менен иштеген абдан оор. Аларда аллергия гана эмес, аларда 1, 2, 3, 4, 5, 10го чейин да жакын оорулар болуп, бирисин лечитип жатып, экинчисине тоскоол болуп, экинчиси менен иштеп жатып, биринчисине тоскоол болуп, алар менен чынында иштеш кичине оор болот. Жана аллергия менен эгерде жашап жүрө берсең, кандай ооруларга чалдыгыш мүмкүн? Жана көпчүлүк ушундай маалыматтар боюнча адам анафилактикалык шокко да алып келиши мүмкүн деген факт бар. Бул тууралуу дагы бизге айтып бериңизчи. Азыр бизде көбүнчө элдер эмнеге антип ойлойт билбейм, бирок көп ойлойт экен, менен да көп сурашат, эгер мен аллергия менен жүрө берсем, менде өпкө оору пайда болобу же менден кийин бронхиальный астмага өтүп кетеби деп ойлошот. Бирок ал такыр андай эмес, булар ар бири башка оору, бирок аллергия деп айтканда, сиз айткандай эле, биринчи биз ошо анафилактический шокту ойлошубуз керек, себеби бул алып келиши мүмкүн. Жана аллергиясы бар адамдарда бул процент катары чоңураак болот. Мисалы, биз азыр Кыргызстанда, Бишкекте жашап жүрүп, жаңылыктарды окуганда эле көрүп жатпайбызбы? Мындай болду деп. Жана бул акыркы убакта бат кездеше баштады. Ошол себептен мисалы аллергиясы бар адамдар бул жөндө көп ойлоно баштады. Жана бул да абдан жакшы. Себеби чындык анафилактик шок болгондо бул абдан бат болот. Жана кандайдыр бир нерсе кылыш кыйын болот. Мисалы, кандай айтсам, бул бейтапка гана эле эмес, дарыгерлерге да кыйын. Мисалы, ар бир жерде эле, ар бир чынын айтканда, ар бир дарыгерлер буну өз убагында айта албайт. Ушундай болуп жатат деп, жана ар бир кабинетте эле ошол мындай анафилактическая аптечка деп коет да, ошол өкүнүчтүүсү ар бир жерде жок. Көп жерде бар, бирок ар бир жерде эмес. Жана үчүнчүсү бул дарыгер да ошондой убактарда кичине шок болуп калышы мүмкүн. Эмне кыларын билбей. Ошол себептен мындайларда биринчи мындай сөз бар эмеспи? Спасание утопающего, дело самого утопающего деген. Бул абдан жакшы эмес сөз, бирок чынында ошондой да. Эгерде сизде же сиздин жакындарыңызда аллергия бар болсо, демек анафилактический
аллергия реакция болуп калышы мүмкүн деп сиз билесиз. Жана ошону алдын алыш биринчи сизге түшөт. Мисалы, эмне кылыш керек деп бир ойлонуп, бир ошондой бир өзүңүздөргө бир протокол түздүп алган жакшы. Мисалы, анафилактик реакция көбүнчө бул дары-дармектерге, уколдорго көп болот. Эң анафилактик реакция күчтүүсү. Мисалы, сиз эгер антибиотик алгыңыз келсе, биринчи ойлош керек, мага чындап ушул антибиотик керекпи? Мага канчалык пайдасы тиет, же мага бунун зыяны көбүрөкпү? Кийин антибиотик же башка дары-дармек алгыңыз келсе, аны үйдө эмес, балким больницада же клиникада алаттырсыз. Үйдө сизге жардам бере турган эч ким жок болуп калат. Больницада бир аз катуу сүйлөп койдум окшойт. Больницада докторлор жана медсестралар бар, алар жардам берет, жардам бергенге аракет кылышат. Жана бир аз шанс көбүрөөк болот. Жана ошол эле учурда биз азыркы учурда врачка барганда врач сурап калышы мүмкүн. Кээ бир учурларда сурабай калат. Ошондой болгондо балким сөзсүз айтыш керек. Урматтуу, мындай, менде аллергия бар, менде ушундай болгон деп айтып койгон жакшы болот. Себеби кээ бир учурларда чарчап сурабай калышы мүмкүн. Жана сизге укол кыла турган болсо, азырда ошо мисалы человеческий фактор болуп, медсестра унутуп калышы мүмкүн. Сиз дайыма айтышыңыз керек, мага проба кылгыла деп. Себеби бейтаптын өзүндө жашоо бирөө, жана биз өзүбүздүн жашообузга өзүбүз эң чоң мындай күрөшүүчү болуш керек. Ошого эгерде сиз бир ай же 2 ай мурун ушул эле уколду алган болсоңуз, ушул эле азыр ойлош керек, ой мен 2 ай мурун алгам, азыр мага кереги жок проба. Эгер сизге да айтышса, ой сиз алыпсыз, сизге проба керек эмес деп айтып калышса, сиз айтышыңыз керек, жок, мага керек, кылайлы деп. Себеби ушул моментте кичине туура эмес. Мен дайыма бул уколду алам, менде болгон эмес, аллергия эми болбойт деп ойлошот. Көбүнчө ошондой алып жүрүп, кийин бир 10-чу жолу же 5-чи жолу аллергия болгондо ошол каттуу болот, анафилактический реакция болуп, ошол себептен алыш керек. Жана бул жерде мен кичине эпипен деген жөнүндө айта кетсем, эпипен деген ал мындай шприц ручка болот. Биздин өлкөдө мисалы андайды мен көрө элекмин, бирок мен башка өлкөдөгү пациенттериме ошондой рекомендация берем, алгыла деп. Мисалы, эгер бейтаптын өзүндө аллергия же анын балдарында аллергия бар болсо, жакындарында аллергия болсо, ал кадимки эле бир ручка, анын ичинде адреналин болот. Эгер кокус бир кандайдыр мындай учур болуп калса, аны алып эле бул жерге сая коюшат. Калаган жерге. Ооба, ал абдан мындай удобный да, себеби биз адреналинди алып, аны бумен кылып бияка сагынча да убак кетип калат да. Эгер адам өзү аллергик болсо, анын жакындары аллергик болсо, ошондой бир ручка алып туруп, чөнтөккө салып койгон абдан сонун. То есть кичине эле ручка, бирок айтты эпипен деп коет. Бул жерге эгер кокус ошондой бир реакция болуп кетсе, сайып калса, бул адамдын жашоосун сактап кала турган, чын айтканда жалгыз эле нерсе болуп калат. Жана андай ручкалар мисалы биздин больницаларда, клиникаларда жок. Бизде анафилактический аптечкада мындай адреналин болот да. Биз адреналинди ачып алып, шприцке алып мындай сайыш керек. Ал кээ бир учурда чын айтканда кээ бир жерлерде ал жок да болуп калышы мүмкүн да. Жана ошол шприц мисалы бир адамдын жашоосун сактап эле калат. Мен бейтаптарымда ошондой ситуациялар болот. Ошого дайыма айтам, ошондой алып алсаңар өзүңөргө эле жакшы деп. Буга чейин айтып кеттиңиз, сөз түрдө проба кылыш керек деп. А эгерде проба кылып туруп, анан аллергия дагы болушу мүмкүнбү? Проба жакшы болуп калат, мындайча айтканда, натыйжасыз десек болот да. Проба жасалып калды, жакшы эле болду, эч шишик жок. Бирок уколду сайгандан кийин анан анафилактикалык шок пайда болуп калды деген учурлар да кездешеби? Аз бирок кездешип калышы мүмкүн. Бул жерде полностью мындай 100%га бул проба жакшы, эми баары жакшы деп болбойт. Мисалы, аз бирок кездешип калышы мүмкүн. Ошол себептен мисалы капельница же укол алып жатканда жаныңыз жалгыз эмес, жаныңызда бирөө болсо же
мисалы дарыгерге карап туруш керек да, ал алыс жакка кетпей, жакын арада болуп турса жакшы болот. Себеби бул жерде эми 100% коп жок деп эч ким гарантия бере албайт да. Учурда 0177 номуру менен аяктаган абонент эгерде төрөлгөндө аллергия жок болсо, жашоодо кийин ал пайда болушу мүмкүнбү? Биздин көрүүчү жаңы гана кошулган болсо керек. Бул суроого жооп узатып коюңуз. Сурооңузга рахмат. Эгер төрөлгөндө аллергия жок болсо, эгер ата-энелеринде, тайнесинде, чоң ата, чоң энесинде эч качан аллергия жок болгон болсо, демек бул балада аллергия жок болот го деп айта алабыз. Бирок ошол эле себептен биринчи орун генетика болгону менен, экинчи орун бул экология. Биз баарыбыз Кыргызстанда жашап келе жатабыз. Азыр мисалы смог же экология проблемасы Бишкекте эмес, башка шаарларга да өтүп жатат. Мисалы мен азыр бейтаптарым Талас же Жалал-Абад, Оштордон пайда болуп атат да. Мисалы мурда андай эмес болчу. Азыр башка шаарларда да экология бузулуп жатпайбы? Ошол себептен төрөлгөндө аллергия жок болсо, аллергия 5 жашында же балким 15 жашында, кийин 35 жашында пайда болуп калышы мүмкүн. Экология себептен. Ошол себептен биз айта албайбыз болбойт деп. Болбошу мүмкүн, бирок болушу да мүмкүн. Жана буга чейинки биз сиз менен талкуулаган анафилактикалык шоктун жыйынтыгында эң эле коркунучтуу аллергиянын түрү бул дары-дармекке болуп саналат, туурабы? Эң жакшы, урматтуу көрүүчүлөр, учурда биз доктор Аруке менен чогуу аллергия менен кантип жашаса болот деген суроону талкуулап жатабыз. Жана дагы бир суроо бергим келип жатат. Толугу менен изилдөөчүлөрдүн, доктурлардын айтуусу боюнча аллергияны толугу менен айыктырса болбойт деген жооп келүүдө. Жана алдыда доктор Аруке бизге бул суроого жооп узатат. Толугу менен аллергиядан арылса болобу? Эмне себептен кээ бир адамдарда аллергия бар, кээ бир адамдарда ал жок? Жана эгерде урматтуу көрүүчүлөр, өздүк суроолоруңуздар бар болсо 0508 400 100 номуруна WhatsApp аркылуу бекер жөнөкөй бизге жөнөтсөңүздөр болот. Онлайн консультация катары мен ойлойм бул эфир абдан пайдалуу. Биз Гел чай içeli теледолбоору алкагында учурда аллергия менен кантип жашаса болот деген суроону талкуулап жатабыз. Жана любимый СТС телеканалында Гел чай içeli теледолбоору учурда түз эфирде ар дүйшөмбү, шаршемби, жума күндөрү биз менен чогуу таңертең менен 8ден 10го чейин чогуу болуңуздар. Ар эфир сайын биз күндүн темасын алып талкуулап жана экинчи бөлүгүбүздө бул маселени адис менен чогуу чечмекчибиз. Бизден эч алыстабаңыздар. Учурда бир аз тыныгуудан кийин так буга чейинки сурообузга жооп узатабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер түз эфирде Гел чай içeli теледолбоорун көрүп жатасыздар. Жана биздин долбоордун башкы демөөрчүсү бул Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жакшы жана жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Биздин үй бүлөлөрүбүздө жакшы көргөндө эң мыкты чай үчүн жыпар жыттуу жана өзгөчө даамдын сонун айкалышы. Пиала Голд чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Пиала Голд пакетти скандап 4 миллион сомдук байгелерди от. Учурда бүгүнкү биздин эфирибиздин алкагында аллергия тууралуу биздин коногубуз менен талкуулап жатабыз. Аллерголог, терапевт, паллиативдүү терапевт, анестезиолог, реаниматолог Аруке Мавланбек менен. Жана доктор Аруке, буга чейин биз сизге суроо узатканбыз. Ал суроого эми толук жооп берип коюңуз. Учурда аллергия менен аллергик толугу менен арыла алабы? Бул ооруну толугу менен дарыласа болобу деген суроого жооп узатып коюңузчу. Бул абдан жакшы суроо, себеби мен көп бейтаптарым ушул суроону сурашат. Бул жерде жооп мындай болот. Толук арылуу бул кыйын жана болбойт. Биз бул жерде бирок мындай ай болбойт экен дебестен биз аны мындай түшүрүүгө, төмөндөтүүгө жана кандайдыр бир учурда уктатып коюуга аракет кылышыбыз керек да. Себеби бул негизи бул оорунун дарылары көп. Жана бул жакшы, себеби башка оорулар бар, ал жерде дарылар жок. Демек дарылар бар экен, методдор бар экен, биз аны
алып, колдонуп, врач менен рекомендацияларын кылып, жана аны биз төмөндөткөнгө аракет кылсак, ал аллергия мисалы сизден канчадыр айга же канчадыр жылга, балким 15-20 жылга кетип калышы мүмкүн. Бирок биз бул жерде толук айта албайбыз. Сиз ушуну ичсеңиз, ушунча аллергия болбойт деп сизге айтса, бул абдан кооптуу. Себеби дүйнө боюнча буга айтып бере алышпайт, жана дүйнө боюнча аллергия сизде жок кылабыз деп айта алышпайт. Жана ошондо 15-20 жылдан кийин балким ал кайрадан кайтып кетиши мүмкүн. Жана менин ушундай угушум боюнча кээ бир адамдар айтып кетишет, мен аллергиядан арылдым. Же болбосо сен аллергиядан арылгың келсе, турмушка чыксаң жоголушуп кетиши мүмкүн. Же болбосо бала төрөгөндөн кийин аллергик болбой каласың деген дагы ушундай өзгөчө маалыматтар бар да. Жана сиздин ой пикириңиз, мындайча айтканда, бул мифтер тууралуу жана далилденген медицина тууралуу айтып бериңизчи. Бул абдан чоң миф жана абдан чоң жалган. Эгер баары ушунчалык оңой болуп турмушка тийип эле, бала төрөлүп эле айыгып кетсек, анда бизге эмне медицина кереги бар? Анда баары эле ден соолугу жакшы болуп кетпейби? Чын айтканда, башка ооруларга да ошентип айтып коюш мүмкүн. Турмушка чыксаң жакшы болуп кетесиң деп. Бирок аялдар билишет, турмушка чыгып бала төрөгөн бул оңой эмес. Жана ден соолук тараптан ал жакта артыкчылык эмес, көбүнчө минус кетет. Адам төрөгөндөн кийин ден соолугу кичине слабый, мындай төмөндөйт. Ал мындай кайра жакшы нерсеге же кайра кайсыдыр бир оорудан жакшы болуп кеткенге алып келбейт. Жана бул жерде далилденген медицина деп жакшы айттыңыз, себеби эмне себептен айттыңыз? Бизде азыр Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө да ар врач ар кандай метод колдоно берет. Бирок бул таптакыр туура эмес. Медицина бул мындай алгоритм, бул туура алгоритм. Бул жерде биз протоколдор менен иштеген жакшы. Себеби биз баарыбыз билебиз да, Америкада же Европада жакшы медицина деп. Мисалы, алардын протоколу мененби же дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун протоколу менен? Алар баары бир болот. Мисалы, эгер биз далилденген медицинага ошон боюнча иш алып барсак, ал дүйнө боюнча Европа, Америка, Сингапур, Япония ошолор менен дары тең болот. Себеби мисалы ал өлкөлөрдөгү терапия мындай өзгөлөнбөйт, өзгөчө болбойт, баары бирдей. Себеби дүйнө боюнча өзүнүн мындай протоколдору, өзүнүн документтери болот. Мисалы аллергиябы, биз аллергияда ушундай иш алып барабыз деген. Жана алар баары мындай далилденген, жана эффективдүү, жана натыйжалары көп. Ошону кармап жана кылсак жакшы болот. Жана алардын арасында андай жок, мисалы турмушка чыксаң, бала төрөсөң, сага жардам берет деген мындай сөздөр эч жок да. Ошол себептен биздин окуучулар жана бейтаптар ушуну көп окуп, ушуга көп келсе жакшы болмок. Себеби азыркы учурда бүт эле маалымат интернетте бар, бирок ошол эле маалда биз алда биз фильтр колдонушубуз керек. Себеби бүт маалымат бар, жакшы маалымат бар, жаман маалымат бар, пайдалуу бар, пайдасыз бар. Ошол себептен сиз эгер медицина жактан туура жана мисалы Америкада, Европада, Японияда жазылган нерселерди мен окугум келет десеңер, анда ошо кыргызча далилденген медицина же англисче evidence-based medicine деп издесеңер абдан жакшы болот. Жоңузга рахмат. Жана буга чейин сиз менен талкуулап кетпедик, анафилактикалык шок тууралуу, пробалар тууралуу. Ага чейин болсо, эгерде бейтап аллергик экенин сезип жатса, албетте бул тест тапшыруу болуп саналат. Ошол тууралуу айтып бериңиз, кайсыл жакка барып тапшырса болот? Деги эле учурда Кыргызстанда жеке же болбосо мамлекеттик ушундай борборлору бар бул тест тапшырууга? Бул жерде биринчи терапевтке же биринчи үй-бүлөлүк дарыгерге же аллергологко кайрылганы туура болот. Себеби аллергияга келгенде бизде абдан көп тесттер бар. Миллион тесттер бар. Жана баарын тапшырып акырында ушунча анализ тапшырып акырында баары жакшы болуп калышы да мүмкүн. Же ушунча анализ тапшырып аягында түшүнүктүү эмес болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен биринчи консультация алып, кийин биз
сурап эмне болуп жатат, эмнеден кийин аныктагандан кийин балким сиздерге жөн гана общий анализ крови жазылат. Потому что себеби общий анализ кровинде ичин карап бизге мындай маалымат бар ошонун ичинде да. А балким сизге башка бир мындай индивидуалдуу кайсыдыр бир аллергендерге или бир кайсыдыр бир аллергендердин группасына анализ тапшырып калаттыр. Ошол себептен сиз көп анализ жана көп финанстык тараптан каржыңыз кеткиңиз келбесе, биринчи консультация кылып, именно кайсы бир аллергенге же кайсы бир топко тапшырыш үчүн ошону билип алыш керек. Жана бул жерде бизде өлкөдө бар бир нече аллерга тест центрлер жана бизде көбүнчө ошо частный лабораториялар да бар, аларга да барып тапшырсаңыздар болот. Бирок биринчи ошол эффективдүү жана көп акча кетирип салбаш үчүн толтуруп ушунча кээ бир бейтаптар ушунча анализ алып келишет, кийин көрсөм көп эле анализдер ага керек эмес болчу да, кийин керек эмес болуп кийин кичине жакшы эмес болуп калды. Ооба, чындыгында эле анткени менин билишим боюнча ушул түрлөрү дегенде миллион деген түрлөрү бул ит мышыкка, анан өзгөчө чаңга, өзгөчө гүлдөргө аларындагы бөлүнөт ичинен. Жана мен дагы ушул коргонуу тууралуу жаңы жолдор барбы деген суроо заткым келип жатат. Анткени кээ бир ата-энелер байкасаңыздар, мисалы гүлдөө мезгилинде балдары менен эшикке чыкпай атайын үйдө отурушат экен. Жана азыр кандайдыр бир коргоочу маскалар бар албетте. Андан тышкары кадимки жашоо образын жүргүзүүгө мүмкүндүк берүүчү дагы ушундай каражаттар бар. Сиздин ой пикириңиз мага бул жакта кызыктуу болуп жатат. Бул жерде кичине аллергенди азайткан абдан маанилүү, бирок ошол эле себепте мисалы эч жака чыкпай үйдө отура берген да болбойт. Себеби жаш балдарга күн керек, жаш балдарга айлануу жана паркка барып сейилдөө алда керек. Бул жерде мисалы мен эмне рекомендация бере алат болчумун, балким биринчи буну өз дарыгер менен талкуулап, мисалы дары ичип жана сейилдегенден кийин балким жуунуп, себеби биздин денеде аллергендер калып калышы мүмкүн. Жана мисалы парктан келип үйгө келгенде бизде физраствор бар го, ошону кадимки алып эле мурдун чайкап койсо жакшы болот. Сөзсүз кийин мисалы үйдө биз анектерди ачып жинап алабыз, ошондо да чаңдарды ачып койсок, жана үйдө чаң тазалачуучу девайсты күйгүзүп дегендей. Бирок бул жерде эң жакшысы айтып кеткендей бул асид терапия болот. Мисалы эгер балаңызга же өзүңүзгө коопсуздуураак болсун десе, анда келечекке ушул вакцинаны бир ойлонуп алып койгон жакшы болот. Себеби ар бир мисалы ар бир сейилдөө же ар бир күндү мындай ойлой бергенде туура эмес да. И жаш баланы да чыкпа бул жерде отуруп деп да үйдө камап койгондо кичине туура эмес болуп калат. Жана бул жашоо азыр жазда биз алар окууга барышат же сиз жумушка барасыз. Канчалык биз өзүбүздү мындай минимизация кылбасак да мындай жашоодо бул күнүмдүк нерсе жана биздин жашообуздагы сапат төмөндөп калышы мүмкүн да. Жана девайстар тууралуу жооп узатып кеттиңизчи, буга чейин айтып кеттиңиз, аба нымдатуучу жана аба тазалоочу деп. Экөөнүн айырмасы канчалык чоң? Экөө тең 100% деңгээлде жардам бере алабы? Экөөсү 100% деңгээлде деп айта албайбыз, бирок мындай жакшы коргоочу десек болот. Мындай бейтаптарга бул абдан жакшы жардам берет. Мисалы биздин ошо аллергендердин 100% жок кылбайт, бирок азайтат. Демек, симптомдор бизде бир аз азыраак болот. Жана нымдатууга келгенде да бизде кээ бир учурларда, кээ бир үйлөрдө аба абдан мындай кургак болуп кетиши мүмкүн. Ал да мындай кичине сезгеп коюшу мүмкүн да. Ошол себептен булар жакшы жардам берет, бирок 100% эмес. Бирок негизи медицинада бизде 100% деген нерсе жок да. Эгер сизге бирөө 100% деп айтып жатса, сиз чуркашыңыз керек албетте. Жок, эгерде адамдар бар болсочу, аба нымдатуучун алсамбы же аба тазалоочун алсамбы, кайсыны көбүрөөк сунуштайсыз? Биринчи мен аба тазалатуучу алмакмын. Бирок эгер сиздин үй бүлөдө жаш балдар бар болсо,
анда мен биринчи аба нымдатуучу алмакмын. Түшүнүктүү. Чоң рахмат. Эмесе биздин эфирибиздин аяктаган тилекке каршы ушул аз эле убакыт калды деп айта аламын. Жалпысынан келиңиз аллергия менен кантип жашаса болот дегенге биз чындыгында жооп таптык деп айта алабыз. Анан жалпысынан аллергиктерге жана биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө өзгөчө ушундай кайрылуу мүмкүнчүлүгү бар деп айта аламын. Ооба, туура. Жана биринчи биз ден соолугубузга келгенде ал биздин жоопкерчилик, ошол себептен канчалык көп жакшы маалыматты угуп, канчалык көп жакшы маалыматты издесеңер, ал өзүңөргө эле пайдалуу болот. Чоң рахмат сизге. Бүгүнкү биздин студиябызда Руке Мавланбек, аллерголог, терапевт, паллиативдүү терапевт, анестезиолог, реаниматолог келип жана аллергия боюнча бардык суроолорубузга жооп узатты. Жана деги эле жалпысынан алганда аллергия менен жашаса болот. Сөзсүз түрдө эгерде сиздер дагы биздин доктор Арыкеге кайрылгыңыздар келсе, бизге ошол эле WhatsApp номурга жазсаңыздар болот. Биз болсо доктор Арыкеге кантип кайрылса, кайсыл медициналык клиникага барып кайрылсаңыздар болот экендигин жооп бермекчибиз. Жана деги эле биздин Кел чай ичели теледолбоорунун алкагында өздүк ой пикириңиздер жана күндүн темасын алгыңыздар келсе, бизге ал тууралуу дагы жазыңыздар. Коштошууга убакыт келди. Көрүүчүлөргө биз ыраазычылык билдиребиз. Саламатта туруңуздар.